11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмир Эркинбек кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Туркияда туристтер үчүн күтүлбөгөн жылуу аба ырайы болуп жатат. Ошондуктан туристтер жөн турушпай, мындай климат пляжга түшкөнгө жакшы шарт түзгөндүктөн сууга түшө башташты. Кыш мезгилинде күтүлбөгөн климат Орусиядан да орун алды. Картада өлкөнүн Европага жакын тарабында жогорку температура көрсөтүлгөн. Урал жана Батыш Сибир жашыл сагыч түс менен көрсөтүлгөн. Бул жерлерде абанын температурасы плюс 16 градуска чейин көтөрүлдү. Ал эми эң жогорку температура Орусиянын түштүгүндө болуп жатат. Бирок Орусиядагы аномалиядан Борбор Азиядагы жайкы жылуулук өтүп кетет. Мисалы, Түркменистан, Өзбекстан жана Иранда абанын температурасы плюс 30 градуска чейин көтөрүлдү. Эми ар бир өлкөгө кененирээк токтолсок. Сибирдеги антициклондун бир бутагы Атлантикадан чыккан циклонду Борбор Азияга өткөрбөй турат. Ошондуктан Казакстанда аномалдуу жылуу аба ырайы күтүлүүдө. 27 февралга чейин созулат. Андан кийин антициклон бузулуп, жаан жана суу, кар жаап, жолдор тайгак болушу күтүлүүдө. Өзбекстандын кээ бир аймактарында абанын температурасы плюс 30 градуска чейин көтөрүлдү. Эртең да так ушундай бойдон сакталат, жаан-чачын күтүлбөйт. Ал эми Түркменстанда биринчи кар жакында эле жааган болчу. Бирок ал кардан изи да калган жок. Аба ырайы жай мезгилинде жылып жатат. Тажикстанда болсо асманды кез-кези менен булут каптап турганы менен жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы болсо плюс 25 градуска чейин жылыйт. Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 26 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, Бишкек, Ош автожолдорунда кар көчкү түшүүсү ыктымал. Ошондуктан жолдо жүргүнчүлөргө жол эрежесин сактап, сак болушун эскертем. Аба ырайы тууралуу кыскача маалыматыбыз ушундай болду. 11 каналында аба ырайынан дайыма кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.